Сіз базарда сода кылып отурасызбы, мусоруңузду ошол жерге таштап атасызбы, канча адам каргыш айтып өтүп атат. Сизде кайдан анан кантип анан содаңыздан бараке болсун. Сиз майлы таапсыз бир канча акчаны, бирок кантип ал сизге жугат. Ушул нерселердин бардыгын таразыга коюңуз. Мусулмандын керек болса мусулманды жийиркенткен бери турсун, көңүлүнү түшүргөнгө динибиз уруксат бербейт. Ушул мен иштеп аткан жерде, же болбосо мен соода кылып аткан жерде, же болбосо мен жашап аткан жерде бир мусулман бир тууган өтсө, көңүлү чөкпөсүн, жакшы маанайда өтсүн деп шарт түзүп коюңуз сиз. Бул момун мусулман үчүн эң бир маанилүү маселелердин бири дейбиз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн бир күнү сахабаларга кайрылып: "Я айюхан нас, инналлаха тайибун, ла якбалу илля тайибан." Жараткан Аллах Таала таза зат. Тазаларды гана, таза нерселерди гана кабыл кылат деди. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына өзгөчө кыз келиндерге, эжелерге, апаларга өзгөчө мына жаңы төрөлгөн наристесинин памперсini көрүнгөн жерге ыргытып атышат. Памперсini көрүнгөн жерге, керек болсо угуп атабыз, агын суу каналдарга, эл суу ичүү каналга ыргытышат экен. Ошол памперсти көргөн адам эч ким рахмат, баракалла, жакшы кылыптыр памперсini ыргытып деп эч ким айтпайт. Каргыш айтат. Куруп калсын ушунун баласы дейт. Ушу ким? Кайсы катын, кайсы аял ушу памперсти сууга ыргыткан болсо, же болбосо ушул элдер басчу, эс алчу жерге таштаган болсо, же болбосо баласыны ошол элдер отурчу эс алчу жерлерге тоскон болсо, даратын сындыртып койгон болсо, бардык адам кыска жашоодо жашап өтүп кетебиз. Бирок таза жашап, айлана чөйрөбүздү таза кармап, жашаган жерибизди таза кармайлы. Барып бирөөнүн коробун тазалап бериңиз деген жокпуз. Барып башка бир жерлер тазалап келгиле деген жокпуз. Ар ким өзүнүн жашаган жерин таза кармасын. Ошол тазалыкка катуу көңүл буралы, ыймандуумун деп эсептеген инсан өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө да ыраа көрүш керек. Өзүнө ыраа көргөн нерсени башка бирөөгө ыраа көргөн инсан чыныгы ыймандуу момун мусулман болуп эсептелет. Өзгөчө Баткен элини башка областтын башка жакын элдери ыймандуу динселерден таркаган эл деп түшүнөт. Биз ыймандуу элдерде бир көчөдө мусор жатпаш керек. Иштеген жерибизде мусор жатпаш керек. Базарда болсун, кайсы жерде болсун, өзүбүздүн территориябызда, өзүбүздүн жерибизде тазалык ар бирибизде болсун, урматтуу жамаат.